Тажи боюнча Максат Тажи менден 2 жаш улуу киши. Бул киши муфтий болгонго чейин өзү бай болчу. Ислам медресесинде окуп атканда бул киши Селгоз академия окуйт эле. Ошондо келгенде Бишкектеги 2 эле куртканы бир ушу кийет болчу. 2 эле тумактын ушу бири кийет болчу. Ошондо акча алмаштырып, ошондо эле бай адам жигит болчу бул. Муфтий болгонго чейин бай болчу. Үйлөрүн дагы билебиз, башкасын дагы билебиз. Ал азырга чейин бизнес кылган адам, урматтуу бир тууганым. Баарыбыздан ушундайга айтып коеюн. Көбүңүздөр билет, канча-канчаларга бирге кашыктым. Мен өзүм муфтий болом деп келген эмес. Мен өзүм муфтий болом деп келген эмес болмаса. Ушул жерге чыгып бул өзү караңыз. Ким ушундай деп мен ушу имам болом деп, имамга жармашып, анан дагы интригаларды уюштуруп, бул жактан аксакалдарды, бул жактан башка немелерди көтөрүп, туган уян алир керек. Башкалар болсо дагы мына дүйнөдөгү мейли саясатчылар, биз диний кызматкерлер мындай болбойбу. Мен ошого жагынан айтып ойлоп калбаш керек. Мынада муфтий болом деп болуп алганда жок, буга чейин 3 жолу болуп дегенде дагы болгон эмеспиз. Албетте мына ушундай бир кырдаалга, ушундай бир акыбалга түшүп калдык, болууга мажбур болдук, айтып көтөргөндөн макул деп анан эме кылдык. Алла разы болсун, ошо шайлоочуларга дагы, колдоп берүүчүлөргө дагы рахмат. Имам болгондон кийин дагы кылбайбыз да. Кызматкери биз турганда муфтий болуп же казы болуп албайбыз. Буга чейин дагы келгенбиз, өлгөнгө чейин дагы бир кызматын кылабыз. Элдин ысысуусуна жарайбыз. Элдин мамлекеттин тынчтыгына жарайбыз. Аялдарды кордогондор кимдер билесизби? Лаим. Төмөнкү адам ал. Төмөнкү адамдар гана аялдарды кордойт дейт. Аларды урматтуулар гана урматтайт экен. Бактылуу үй бүлө, качан бири-бирин сыйлаган. Эки тараптан тең такыбалык, үйдүн бакыты, үйдүн кооздугу дивандар менен болбойт. Үй бүлөнүн бакыты, үй бүлөнүн кооздугу жакшы кулк мүнөз менен болот дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйүнө киргенде бир дагы кабагын бүркөп кирген эмес экен. Бир дагы жинин келтирип кирген эмес экен. Пайгамбарыбыз качан үйгө келсе жылмайып кирет эле дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам үй иштеринде жубайларына жардам берет эле. Айша энебиз айтат, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам үй иштеринде бардыгында бизде жардам берет эле. Намаз учур болгондо анда таштап туруп намазга кетип калат эле дейт. Мына. Өзү базардан азык түлүк алып келет эле. Өзүн кийимин өзү жууйт эле. Жыртылып калган жерин өзү тигет эле. Масысын өзү тигет эле. Үйдү шыпырат эле. Камыр жууруйт эле. Эчки сайт эле дейт. Мынакей. Мына Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан биз үлгү алабыз. Бүгүн биз уй саадыкпы, эчки саадыкпы, камыр жуурудукпу? Эми навайчыларды айтпай эле турам. Мына жердеги үй бүлө менен жашагандарды айтып атат. Азыркы эми нанды сатып алып калдык го, мурда энелерибизди, апаларыбызды көрдүк го. Алар кандай камыр жууруйт эле. Канча дегенде. Эркек алып, мен ишим эмес дейт. Пайгамбарыбыз мен ишим дейт ушул. Силерге имандуу болсоңор ушу иштерди кылгыла дейт. Үйдү шыпырып кое бер, жардам берип кое бер, сага жугуп деле калбайт. Ортодо мухаббат пайда болот, ортодо сүйүү пайда болот.